Assalamu alaikum туғандар. Жанагы эле эфирдин уландысы баягы эле багбанчылык. Биз ошол Борбор Азия багбандар биримдиги ошол Кыргызстанда багбанчылык кыла турган болсок, бизде кандай ошол биздин Кыргызстаныбыздын экономикасына өзгөрүүлөр болот, ошол Кыргызстандын экономикасына кандай пайдалар болот деп ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Эми өзүңүздөр билесиздер, азыр Кыргызстанда сапаттуу көчөт жок. Биз көчөттөрдү Өзбекстандан алып келип отургузабыз. Өзбекстан анча-мынча Тажикстандан чыгат, анан өзүбүздүн мына Кадамжайдагы питомниктерден, анан Ысык көлдөгү питомниктерден чыгат. Биз ошол питомниктердин көчөттөрүн отургузуп атабыз 30 жылдан бери. Бирок тилекке каршы мына ошол биз өзүбүздү толук эме менен, ошол мөмө жемиштер менен биз өзүбүздү толук камсыз кыла албай атабыз. Ошол себептен бардыңыздарды мына азыр ошол багбанчылыкка көңүл бөлгүлө деп айтар элем да. Эгерде биз 1 гектарга арпа сепчү боло турган болсок, арпа сепсек 1 гектарга, анан ошол эле 1 гектарга баг отургуза турган болсок, не болот? Биздин багбанчылыгыбыздын эмеси, кирешеси берки арпа отургузгандан 100 эсе көбүрөөк болот да. Орто эсепте ошо 1 гектар жерде 1000 дарак боло турган болсо, ошондон ар бир дарак эң эле аз дегенде $10 киреше берет. Ошондо 1 гектардан $10.000 киреше алабыз да. Мына азыр биз Кыргызстан боюнча 1.300.000 гектар жерди иштетип атабыз. Онун ичинен 600.000 гектары кайракы, 700.000 гектары сугат жер болуп эсептелет. Мына ошол сугат жердин дагы тең жарымына бизне баягы көп жылдык чөптөрдү отургузуп алганбыз да. Ошол тең жарымына. Ошол жерде бедеи бар, клевер, экспарцет, анан люцерна, анан жүгөрү айдайбыз. Арпа, будай айдап алабыз да. Көп жерлерибизде мына ошондой болуп, анан эффективно биз болгону не? Ошондо 300.000 же 350.000 гектар жер иштетебиз. Эффективно, аябай карап иштеткенде. Мына эми 1.300.000 гектардан 1 миллион гектары бош жатат деп эсептейли. Анан сырткары баягы бизде жакынкы жайыттар бар да. Жакынкы жайыттарда уже бир 15 жылдын тегереги болуп калды. Ал жерге чөп чыкпайт. Себеби дегенде ал жерде баягындай биздин элдерибиз баягындай жаздык, анан кийин күздүк баягы жайыт кылып пайдаланып туруп, мына ошол жерде мал туягы менен басып тебелеп, анан кийин жеп, чөптөрдүн бардыгын уже уничтожать этип таштаганда, ат деген жылкы буту менен тээп, тамырынан бери сууруп чыгып жеп, жулуп чыгып жеп, мына ошол жерге азыр жазда эле бир аз көгөрүп барып туруп эле, анан кийин эле ушу малдар бир сыйра тебелеп өтүп кеткенден кийин өзүнө келе албай, кайра чөп жок болуп кетип атат. Мына ошол жакынкы жайыттардан 1,5 миллион гектар жер деградация болуп, баягындай эрозия болуп, мына ошол жерде чөптөр чыкпай, бузулуп жатат. Мына биз Борбор Азия багбандар биримдиги сунуштап жатабыз. Мына биздин ушул улуу урматтуу бийлик башында отурган урматтууларыбыздан суранып атабыз. Мына ошол жерге мыйзам чыгарып бергиле, ошол жерди иштетем деген азаматтар аябай көп. Жер издеген азыр Бишкекте дагы, Ошто дагы, Жалал-Абадта дагы, Нарында дагы, Көлдө дагы, Чүйдө дагы, Баткенде дагы, бардык жерде эгерде бизге жер бере турган болсо, биз ошол жерди гүлдөтүп, мына ошол жерге мен бак кылат элем деген азаматтарыбыз азыр өттө көбөйүп кетти да. 10 гектар бер, мен өзүм 50 гектар жер иштетем деген азаматтар бар. Акча, каражат бизде бар. Сууну дагы өзүбүз чыгарабыз деп атат да. Азыр мыйзамдарды эле өзгөртүп бериш керек ошо. Биздин багбандарга мыйзамды өзгөртүп берип,
Gel мына чакырып туруп эле ошол эмени гипроземди жерди карай турган адамды чакырып, жайыт комитетин чакырып, жайыт комитеттен жерди алып, айыл өкмөттүн баласына өткөзүп берип, айыл өкмөт ошону өзү бөлүп бериш керек элдерге. Мына ал жерде дагы комиссия түзүлүп, айыл өкмөт бая эле айтып кеттим ба, тууган уруктары дагы жерлерди ээлеп албасын. Мына бериш керек жерлерди. Мына Россияда канча бизнесмен биздин туугандарыбыз жүрөт. Акчасын каяка батыра албай. Мына ошол жерде эгерде мына бакка өткөзүп берип, ошол 1,5 миллиард 1,5 миллион гектар жерди бакка өткөзүп берип туруп, ошо жыл сайын ушуга мага $100 төгүп турасың деп туруп, ошону арендага эле берип коюш керек 1 гектар жерди. Арендага эле берип койсо, 1,5 миллион гектарды көбөйтүп койгула $100. Канча акча болот? Бюджетке канча акча түшөт? Канча мектеп болот? Канча жерлер сугат болот? Мына азыртан эле ошол жерлерди мыйзамды өзгөртүп, ошол адамдардан азыртан эле сразу эле акча жыйнап алса болот да. Кел, акчаны буяка бер. Давай. Момундай $100 акча жыйнап туруп, мына азыр башты ортуштун кереги жок. Азыр ол инвесторлар Кытайларды чакырып, оны келип бар жок жерлерибизди тытмалатып, бар жокту расва песин чыгарып таштап кетип атат. Ала бука чаткалда вообще эле баягы 18 жашар кызды 50 эркек зордуктагандай кылып туруп жаратылышты бузуп кетип атат. Мына ошол келген Кытайлар. Мына казак мыс кандай талкалап атат. Кереги жок бизге ондой инвесторлордун. Бизге азыр мыйзамдарды өзгөртүп берип туруп эле багбанчылыкка рухсатты берип койгула. Биз ошондо эмне кылабыз? Биз ошондо биринчиден сырьевой базаны түзүп беребиз. Сырьевой базаны мына ушул биздин иштей турган мекемелердин бардыгына сырье чыгарып беребиз. Конфет заводдор иштейт, сок заводдор иштейт, варенье заводдор иштейт. Ошолордун бардыгына сырье чыгат. Биздин мамлекетибиздин өнүгүү стратегиясы бу багбанчылык. Туугандар, сиздер туура түшүнгүлө. Эфирди бөлүшүп койгула, 25 эле киши көрүп атабы. Кегиле бөлүшүп койгула, мына канча 25 киши 10 группага бөлүшүп койгулачы гана. Бисмилла де. Алхамдулилlah. Мына бизде азыр жер шунчалык көп иштете турган. Ошол жерде иштей турган адамдар дагы бар. Эко. Суу бар. Сууну чыгарып алам деген азаматтарыбыз бар. Мына ошого бардыгын ушуну жасаш үчүн бизге эмне? Мыйзамдарды гана өзгөртүп берсе, керек болсо ошо түрктөрдү дагы өзүбүз акчабызга алып келебиз, ошол мугалим түрктөрдү. Керек болсо биз питомникти дагы өзүбүз салып алабыз. Болгону мыйзамдарды өзгөртүш керек. Мыйзамдарды өзгөртүп туруп, багбанчылыкка рухсатты бериш керек. Мынантип жүрө берсек, биз өзүбүз жасабасак, мына тажиктер талаша берсе, өзбектер талаша берсе, бир жагынан казак талашса, бир жагынан Кытай талашса, ошо жерлер иштетилбей, кыз бойдон ошолорго өтүп кетсинби? Мындай бийлик башындагы турган 28 000 чиновникке обращаться этип атам. 28 000 атка минер. Силер ушуга давай далалат кылгыла, эртең жок дегенде бирден кат жазгыла. Айыл башчың акимиңе жаз, акимиң губернаторга жаз, губернаторың премьер-министриңе жаз, премьер-министр президентке жазсын. Жазсын, ушинтип эле жазсын. Ачык эле текст менен элге жерди берейли, эл иштетсин, эл пайдалансын, болду токтотойлу. Мындай жерге болгон мындай кайдыгер саясатты токтотойлу. Ошого шарт түзөйлү, кен казышка шарт түзбөйлү, же бир баягындай хим заводдорго шарт түзбөйлү. Онон көрөктүү органикалык элдин бардыгы өзү иштейм деп аткан элди токтотпойлу. Утур эле күчү ашып, келип эле ар 5 жылда эле революция кылып эле президенттерди айдап атат. Эч кимге гарантия жок. Жети баштуу ажидарды да кыргыз кетирип таштайт. Ал мен болду, жайлашып алдым, мына немени ушу стандартты алып алдым, мага немени, мага мойнума баягы немени, баягындай немени мындай сепчиканы илип берип койду. Мен болду, эми ушу бойдон иш жака жылбайм деп онтип ойлобогула. Мандатты алып алдым деп да ойлобогула. Мандаттын арты дагы башканы бул кыргыз эли сүрүп туруп алып коет. Ошон үчүн кыргызга иш бергиле. Кыргыз элин иштеткиле, кыргыз элине ошондо шарт түзүп бергиле. Кыргыз эли иштеш керек. Азыр эми күнүгө эле көрүп атасыздар, күнүгө эле
Границаны карасаң, Өзбекстандан нелер гана кирбей атат. Шапталысы да кирип атат, гиласи дагы кирип атат, коону кирип атат, дарбысы кирип атат. Биз кыргыздын колу жокпу? Кыргыз не? Чолокпу? Же кыргыз не бир мокок, бир чоркок, бир эме? Токтотуш керек мындай нерсени. Өзүбүздүн жерибизде мына банан өспөйбү? Мына, пожалуйста, банан сагынганда банан алып жейли. Апельсин өспөйбү? Апельсин алып жейли. Мандарин жокпу? Мына, өспөйт, шарты жок, өспөйт. Өзүбүздүн жерде өсө турган нерселерди биз башка бир жактан сатып албашыбыз керек. Бизде эмне болбойт? Бар жок болот бизде. Алмасы да болот, гилеси да болот, жүзүмү да болот, жаңгагын түрү менен болот, бар жок болот. Мына ошонун бардыгын биз өзүбүз чыгарышыбыз керек. Эмнеге биз Кытайдан ошол курт жебеген алмасын сатып алып жешибиз керек? Ойлонбойсуңар, туугандарым. Мына ошону токтотушубуз керек. Токтото турган мезгил келди. Бардык, уялбагыла, чоңдор. Hiç uялбагыла. Менин номерим 0550 20 0007. Кайсы районуга кандай мөмө жемиш эгиш керек? Ошодон кандай киреше алабыз? Кантип районду көтөрөбүз? Менен сурай бергиле. Эч эмес жок. Алла Таала мага ушу эмени берип коюптур. Пайдалангыла. Сен аким болосунбу, губернаторсунбу, сен айыл башчысынбы, же премьер-министрсинби, сен кимсин? Ким болбосоң дагы сени дагы бирөө үйрөткөн, мен дагы бирөөдөн үйрөнгөнмүн. Ошо үйрөнгөнүмдү сага айтып бере аламын да. Кел, уялбай эле сурай бергиле. Мына алайга эмне керек? Нарынга эмне керек? Ат башыда эмне керек? Түпкө эмне керек? Каягынан кылыш керек? Кандай кармаш керек? Эмне кылыш керек? Каяка өткөзүш керек? Уялбай сурай бергиле. Онун эч немеси бар. Эми сен боптур, сен бир 3-4 дипломуң бар экен. Неме гана, бирок ол дипломдоруңдун ичинде эч беле жок. Сен пешенең ачылып эле барып бир жерге отуруп калдың. Атак сен деле бизге окшоп Москвага барып көчө чыпырып калмаксың. Ошо дипломуң менен. Туура. Онун эч эмеси жок. Же атаң түртүрдү, же Алладан болду, барып отуруп калдың. Бирок иштеш керек. Эл үчүн иштеш керек. Азыр сен мына бир чоң посту ээлеп отурасың бир жерде. Бир жерде чоң посту ээлеп отурасың. Бирок элге бир мындай бетиң менен бурулушуң керек да. Наракты карап алып эле өзүң жей берсең. Андайларды көрдүк го. Жегендер отуруп атпайбы? Чекеден камалып атат. Бул эми башталышы деп атат. Башталышы, Кудай кааласа, күзгө чейин дагы бир 500 тыгам деп атат экен. Туура, жедиңби? Убагында элдин акын жедиңби? Ошол акчаларды жебей жакшы иштегениңде азыр биз мындай болбойт элек. Мына Союздун мал мүлкүн бар жогун тартып алып, бар жокту Союздан калган канча миллиард имуществонун бардыгын чачып бердиңер, жок кылып бердиңер. Мына 30 жылдан бери кылган ишиңер ушул болду. Азыр болсо мына же бир жол жок. Тупик. Элдин бардыгын тупикке тыгып коюп отурасыңар. Айтып атам, багбанчылык бул. Кыргызстанды ушундай ситуациядан чыгарып бере турган нерсе. Келгиле багбанчылыкка бардыңар, биригели. Айыл өкмөт, айыл башчы бардык. Мисалы үчүн эгерде мен мисалы үчүн мына 30 адыр айылында мына Савай деп коелу, мына Присавай. Савай айыл өкмөтү болгондо мен ошол жердеги элим бардыгын топтойт элем. Ассаламу алейкум, абалар чоң чогулуш болуп атат, келеле бардыгын чакырып туруп, ошол жерге отургузуп туруп, абалар мына жылгалы бирөөң жүгөр эгип атасың, бирөөң мындай кылып атасың, бирөөң мындай кылып атасың. Мына Касым аканы көрдүңөрбү? Касым ака өзү мына мурда прокурор болуп иштеген. Касымды бардыңар таанысыңар. Мына Присавайда өзү аксылык жигит болот. Мына Касым аканы көрдүңөр, 16 гектарга кокон гилес бак кылды, жылга 6 миллион 7 миллиондон пайда көрүп атат ошол киши. Мына силерде деле ошондой жерлер бар. 3 гектардан, 5 гектардан, 6 гектардан, канча гектардан силерде деле жерлер бар. Касым аканын болгону багы, иштеп аткан багы 6 эле гектар иштеп атат. Калгандары жаш бак. Ошол жерден 7 миллион, 8 миллион, 10 миллион сом көтөрүп атат. Кегиле силер дагы ушул Касым аканы туурап, ошол жерге жакшыраак бир эме кылгыла, токтоп тургула. Азыр мен деген жакшы бир агроном чакырайын, багбан. Бизге эмне отургузуш керек, кандай кылыш керек деп ушуну пикир кылат элем. Мына Сарыколот айыл өкмөтүндө болгонумда, мисалы үчүн Каныбек болгонумда, мен дагы ошону Сарыколоттун элин бардыгын жыят элем ошол жерге. Мамажандын элин жыят элем мисалы үчүн. Же мына болсо Телмандын элин жыят элем. Же болсо мына Наримандын элин жыят элем. Мына Мурадылга келди кайра. Тура? Ким Мурадылбы, ким? Тура? Элди жыйнап отуруп, чогулуш кылып, кегиле мен мына як менен сүйлөшүп койдум.
мындай кылайлы. Чакырыбына немени. Райондун немесин, руары келет. Руары менен сүйлөшүп, Кытайдан бизге эмне заказ болуп атат дейт. Кытайдан бизге коон заказ болду дейт. Жакшы. Кытайдан бизге черешня, өрүк заказ болду, алма заказ болду деп атат. Күрүч заказ болду деп атат. Болду, давай. Мына кандай экен, Кытай чакыр. Кытайлар жүрөт, ошту элеп алышты Кытайлар. Бардыгы эмне арматура жасап, темир эритип жерде бир бала сурму алып атабы, бир бала кылып жүрүшөт да ошо Кытайлар. Онда Кытайлардын кереги жок. Бизге Кытайлар келиш керек, бизнесмендер, сатып аларманы келиш керек, алып кетиш керек. Анан мына ойлонуп туруп, азыр мына айыл чарба министри мисалы үчүн ойлонуп туруп, так, бул бала шуну айтып атат. Давай, чакыр мына эксперттерин, билермендерин чакырып туруп, мына эмнеле бак деп атат, бак деп атат. Сүйлөшкүлөчү ушуну менен. Эмне деген, мен доказывать этип берем, что бак арпадан жакшы болорун, будайдан жакшы болорун, бедеден көп киреше берерин доказывать этип бере алам мен ошону. Малды кайерге багыш керек, мал зона, бак зона кылып бөлүш керек деп бардыгын раскладын чыгарып беремин. Иштей берет анан кийин, онун эмнеси бар экен эми. Бардыгы эле суранып атпайбы, туурабы? Хандын деле тузу камейт дегендей. Онун эч чатагы жок. Сураш керек, сурап туруп, Меккени таап барасың. Ошого бардыгыбыздын эң азыркы кыла турган ишибиз бул. Мына Кыргызстандын өнүктүрүү стратегиясы бул багбанчылык. Мына Россияда жүрөсүңөрбү, туугандар? Жөн жүрбөгүлө. Россияда жүргөндө дагы изденип жүргүлө. Кандай, мына мисалы үчүн көчөттү апарсам, менин Кыргызстаным өсөт. Германияда жүрөт балдар, Польшада жүрөт, Голландияда, Италияда жүрөт. Эң ушундай окуу. Бизде баланы окутканда, мисалы үчүн 5 жыл окутат, контрагы 40 миңден боло турган болсо, эң азы 50 миң деп коелу. 200 миң акча коротот, окутат баласын. Неме кылат? Анан баласы такыр эч нерседен жок. Ошо эмне үчүн ондай болуп атат? Мына мен биздин ажообуз урматтуу Садыр Жапаровдон суранамын, мынабы жождордун ишин карап чыгыңыз. Жогорку окуу жайларды бир сыйра комиссиядан өткөзүп туруп, булардын бардыгын жабыш керек. Жаап туруп, абсолютно буларга бала бербеш керек. Булар балдардын үмүтүн алдап коюп атат. Буларды бүткөн эме дагы 2 жыл, 3 жыл башка жерге барып окуп атат. Кичине бир нерсени түшүнүш үчүн. Булардан бүтүп чыккан балдар вообще эле эч нерседен жок болуп калат. Анан көрөктү не кылыш керек? Биринчи менин сунушум ушул техникум, бардык жерде техникум ачыш керек. Техникумду с отличием бүтүп, анан ошол жерден дагы бир сыйра 2 жолу тест тапшырып туруп, анан кийин жогорку окуу жайга барсын. Мына ошол жогорку окуу жайды барып, ошол мисалы үчүн 100 миң бала бүтүп чыга турган болсо, ошонун 1000 гана окусун жогорку окуу жайга. Даже 500 окусун. Анан жөн эле ол балдарды алдап эле техникумду бүтсө 2,5 жыл окуйт дагы бир спец алып алып туруп, барып туруп ишти кылат. Акча табат. 5 жыл окуп туруп анан кийин дипломду алат дагы, дипломдун ичинде дагы эч нерсе жок, өзүндө дагы эч нерсе жок, бал кыйналып калып атат. Мына жогорку окуу жайларды жабыш керек. Категорически жабыш керек. Булардын бизге вообще зыян берип атат булар. Вообще эч нерсе окутпай атат булар. Жөн эле барып келип атат экен. Мен мына Скрябинага бардым, эми ачык эле айтайын, о жерде агайлар мага капа болбосун. Бардым, действительно мындай окууга кызыгуу жок. Скрябинаны биз ойлоп атабыз, айыл чарбаны Скрябинаны бүтүп келсе, айыл чарбага иштейт деп. Жок, ал айыл чарбаны бүтүп эле ага только диплом керек экен. Ал барат экен дагы таможняга жумушка кирип кетет экен. Аны уже трамплини бар экен. Же болбосо ушул неме баягындай күч органдарына кирип кетет экен. Мына келе туугандар, эми жалганда айтып бири-бирибизди алдап, бири-бирибизге ушундай мындай отношение кылган токтотуш керек. Бала дагы алданбаш керек, ата-эне дагы алданбаш керек. Деги эле биз мамлекетибиз алданбаш керек да. Биз кадрларыбыз өсүп атат. Мына жылыга 100 миңден бала чыгып атат. 100 миңден бала чыга турган болсо, бардык биздин баягы пенсияга чыккан кишилерибиздин ишин базат деп ойлоп атабыз да. Жок, андай болбой атат да. Андай болбой атат да. Келе туугандарым, мына ушул эфирди ачык эле айткыла. Бизде окуу вообще жок. Балдарыңарды окууга бербегиле Кыргызстанга.
Кыргызстанда окугандан көрөктү университетте, онан көрөктү Туркияда училищеде окуп келсин, мынандай кадр болуп келет. Любой вопросту чече турган кадр болуп келет, механизатор болуп келет. Биз балдарыбызды мына жогорку окуу жайлар алдап коюп атат. Мына аутсада деле нормальный неме бербейт экен, билим бербейт экен, аутсада эптеп эле ошол американецтерди мактай турган бирөөлөр чыгарат экен. Мына ошо чындап эле көрдүм да, мына просто высокомерный бир напыженный бирөөлөр чыгарып коет экен, олар мынтип эле өздөрүнчө эле мына Себаттын деле балдарын көрдүм мен. Капа болбосун, олар только өзүнүн очогуна күл тарткан баягындай мына классташтарым, анан неме устаттарым деген бирөөлөр чыгарат экен да. Ол мени 3 күндөн бери талап атышат. Личкадан бери чыгып, сен Себатты эмне эле жамандап атасың деп. Чындыгында айтканда, эми обществого пайдаңар тийсин де, мына Facebook'та канча оң отурасың, мына Урмат Бактабасовтай болуп туруп, билгениңерди элге айткыла да, үйрөткүлө да, кылгыла да, бир нерсени чыгаргыла да. Кечкеле андай кылып, мындай кылып эле жөн эле мындай убакытты кетирип эле. Менин жеке оюм, мен мындай жалган жашоону токтотуш керек. Кыргызстан мындай боло турган болсок, а король-то голый дегенди көргөнсүңөрбү? Мактап жип жыңалач кылып чыгарып берет го баягы корольду. Биз ошондой король болуп калбайлы акырына келгенде, жыңалач король. Бир мындай билимдүүбүз жок да. Билим, эң биринчи билим деп атам. Мына жождор бизде мына бир нерсе азыр рекламаларын карасаң, жөн эле келе бер биз жака, андай мындай контрактты мынча төлөйсүн, мындай кылабыз, дегенде кылабыз, сага ОРТнын деле кереги жок, келе бер деп атат. ОРТнын деле кереги жок деп атат. Но билим жок, билим, тажрыйба жок. Бардык ушул Кыргызстандагы 1000 агрономдун бардыгын топтоп туруп, Туркиядагы бир профессордун акылы жок. Бардык агрономдордо, азыркы агрономдордо. Жөн эле орагерчилик булчу, жөн эле орагерчилик. Балдарды ора кылып атабыз, өзүбүздү ора болуп атабыз. Мына ушуну токтотушубуз керек. Чындап биз эгерде элибизге күйсөк, биз жалганды токтотушубуз керек. Биринчиден детсаттан жалган башталып атат бизде. Детсатта дагы жакшы үйрөтпөйт, мектепте дагы жакшы үйрөтпөйт. Мектептен анан кийин эмеге барат? Мына барып туруп бир кандай общество болобуз биз барып туруп? Мына күйгөнү менен айтып атам, күйгөнү менен айтып атам, бир сабатсыз мындай бир общество болуп кетип атабыз да. Келгиле жалган айтпайлы бири-бирибизге. Колуңан келбейби? Окуба. Жөн эле барып, не кыласың? Диплому бар келен же диплому бар күйөө болот деген ат деле болбосо, сен эгерде ишке кире турган болсоң, сен сөзсүз түрдө $5000 менен ишке киресиң. Бир майлуу жерге ишке кирем десең, жөн эле $5000, $4000. Мына азыр бу элдин оозун тыйып кое албайт экенсиң. Кадимкидей кайра эле ошол баягы айыл өкмөттөрдүн шайлоосунда кадимкидей эле дагы эле коррупция экен. Баягы депутаттар кетирген акчаларын кайра баягы айыл өкмөт ошол кайра ошону восстанавливать этип берип атат. Айыл өкмөткө эмне зарыл? Ар бирине 18.000, 20.000 сомдон берип, 50-сүнө, 30-уна, 20-сына кайра айыл өкмөт болуп. Айыл өкмөт болот дагы, мисалы, мындай арифметикасын айтып коеюн. Айыл өкмөт болду. Анан кийин бир жерде трансформация кылат, бир 10 гектар жерде. Чекке сатат анан кийин. Чекке сатып, анан салчун ошол 10 гектар жерден бир 150 неме чыга турган болсо, участок чыга турган болсо, ошону 200.000ден айылда сата турган болсо, ошондо 3 миллион акча кылып алат да бул. Же 30 миллион кылып алат. Мына ошол акчаны жасаш үчүн бар айтат да булар. Айыл өкмөттөр. Айыл өкмөттөрдө мына өзүңүздөр билесиңер, мына райондун акимдери дагы укмуш жер сатат экен, укмуш страшный жер сатат экен. Мына азыркы жашап аткандарда мына колуңарды көтөрүп койгулачы, ким айыл өкмөткө акча берип чек алган? Коп койгула, мына мен өзүм ошондоймун. Айласы жок. Мына жок дегенде 3000 сомун алат да. Жөн уже өчүртүн келип калган немеге. Давай берди. Алат. Канча жерлерди сатып берип атат, мындай 5 жылда ар бир айылдан 20 гектардан, 10 гектардан, 30 гектардан жер трансформация болуп сатылып кетип атат да. Ошол айыл өкмөттөр сатып берип атышат. Өзүңөр элестетип көргүлө. 500 айыл бар экен. 500 айылдан мейли 300-үнөн ошондой болуп туруп 10 гектардан кеткенде канча 1000 гектар жер кетип калып атат жыл сайын. Мына ошол 30 жылга көбөйткүлө эми. Мурда страшный 100 гектарлап саткан. Страшный сатат эле.
эми азыр 10 гектар 20 гектар трансформация кылып сатып атат. Өзүңөр ойлоп көргүлө, канча акча жасап атышат бул айыл өкмөттөр, акимдер, ошону жардам берген архитекторлор, ошонун баардыгын чызган эмелер, тапасъемщик, мапасъемщик, баардык мафия кандай иш кылып атышат да. Мына Кара Суу районунда страшный жерлер сатылыптыр. Кече барып угуп алып, вообще неме кылып калдым. Буларды дагы алып чыгып, буларды дагы камаш керек, буларды камаш керек. Булар деген жөнүндө канчалаган миллиондорду чөнтөгүнө салып кетип калбаш керек. Бул безнаказанно эч ким калбаш керек. Ошон үчүн безнаказанно калбаш үчүн биз деген баардыгыбыз аң сезимди иштетишибиз керек. Аң сезимди иштетип, уур каякта, туур каякта. Эми жөн эле мына тууганым болот экен, анан кийин буга мен пикетке чыгышым керек экен, анан буга мен эме кылышым керек экен дегенде тууганың керек болсо бул акмак сен тууганың. Сен тууганың акмак. Анын орду түрмө. Ол түрмөдө чирип жок болуш керек ондой акмактар. Жер сатарлар, элди сатарлар, ондой акмактарга биздин обществодо орун болбош керек. Кыргыз уже сергек болушубуз керек. Кыргыз ойгонуш керек. Ойгонуп, грамотно баардыгы конституцияда ошо Кыргызстандын уголовный кодексинде кандай жазылган болсо, ошондой жашашыбыз керек экен. Андай кылып баягындай разгилдей жашоо менен биз мына жерлерибиздин канчасын Өзбекстанга тарттырып бердик. Мына тажиктер талашып атат. Целый Лелек райондо анклав кылып алсамбы деп мечтать этип атат олар, билесиздерби? А тияктан болсо, Чоңолай жактан канча 1000 гектар жерди басып алам деп мечтать этип атат ол Тажикстандын бийлиги. Түшүнүп атасыңарбы силер? Ошон үчүн окууну катырышыбыз керек. Окууну, мына живой жашоону катырышыбыз керек. Мен айтып атам, мына багбанчылыкты идеология кылайлы. Бардыгыбыз биригейли. Азыр мына Мегакомго биздин балдар барып, мына элдик салым заявление жазып, мына ушундай элдерден ушундай жаңы тариф ачып, ошодон 1 сомдон бизге топтоп бербейсиңби, ушундай мындай десе, отказ кылып коюптур. Мына Ошка менен азыр Билайынга бир сыйра жазып көрөбүз дагы. Болбой турган болсо, биз катуу чараларга барабыз. Булар менен мындай сүйлөшөбүз, барып, давай, жасайсың деп эле заставить этишке туура келип атат да. Бул элдик салымды биз ачып ала турган болсок, жанагы мен айткан бактар дагы отургузулат, питомник да болот, буровойлор келет, балдар окуйт. Мына ушунун аркасынан чуркап атабыз да биз. Бул деген күнүгө кыргызстандыктын чөнтөгүнөн 1 сом кайрымдуулукка кетет. Мына ошол кайрымдуулукту биз мына Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн иштетебиз деп атабыз да. Кыргызстандын ошол жерде питомник болобу? Управление киргизет, управлениедагылар өзүнүн айлыгын алат, ол элдик салымдыкы болот. Тура берет, элдики болот ол. Канал курабызбы? Ал дагы элдики болот. Буровойлор келеби? Ал дагы элдики болот. Бардыгы управление кылып коебуз дагы, ошонун ар ким ошол жерде кандай кызмат кылса, ошонун акчасын ала берет. Бирок ол кайра түшүп кетпей, кайра алдыга эл үчүн жыла турган бул элдик салым. Ошо элдик салымды мына Мегаком неге колдоп атат, мен түшүнбөдүм. Азыр биздин балдарыбыз эртеңин бирсү күнү Куда кааласа, же понедельниктен Ошка компаниясына жазабыз, анан ошол Билайынга жазабыз. Экөөнүн бирөөсү кимиси биринчи отзыв берип, давай мен ошону жасап берем деп, балким экөө тең деп жасап берем деп кала турган болсо, Куда кааласа, мына ошол жерден алардын абоненттеринин саны да көбөйөт. Мисалы үчүн азыр бир 2 миллион болсо, элдик салымды киргизгенибизден кийин балким алардын абоненттери 3 миллион болот. Олар көбүрөөк акча зарабатывать этип баштайт ошол Ошка же Билайн. Мына Мегаком бекер отказ берип атат да. Мегаком буну деген сүйүнүп кетиш керек эле. Мындай шанс келгенде элдик салым болуп атат. Элге мына өзүбүздүн Кыргызстандын компаниясы бизге мындай жардам бериш керек эле да. Эми ким ошол эмени кармап атса, Мегакомду азыр ким начальник болуп карап атса, ошол кишиге жетпей табы биздин өтүнүчтөрүбүз. Куда кааласа кайра багандай кат жазып, ушуну добиваться этебиз иншалла, Куда кааласа. Мына эми бизде азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, тегеле бир мындай акылдын немеси чордону болгон ушундай бир ордолор жок болуп атат да. Эме көп, кыйкырык көп, азы чуу мынандай бири-бирине акыл үйрөткөн көп, бирок чындыгында келгенде мындай кылып бир нерсени кармап, ошол 120 депутат дагы бир идея бере албады да. Келгиле мынандай кылып чыгып кетебиз деп.
же болбосо бир министерство ушунча министрлер келип кетишти, ошолор бир идея бере албаптыр да, идеология мынандай кылып чыгып кетебиз деп. Канча жазуучуларыбыз болуптур, канча деген эл тааныган мындай дүркүрөтүп дүйнөгө эме кылган адамдарыбыз болуптур, бирок чындыгында келгенде кыргыздарды мындай көтөрүп жалпы кыргызга пайдасы тие турган эч нерсе болбоптур да. Азыр эми ошол Айбек Алимовдун идеясы менен ошол элдик салым, анан кийин ошол менин бак отургузуу идеям экөө айкалышып туруп, Кудай кааласа ушул кыргызды ушул туңгуюктан алып чыгып кетебиз деген бир арзу тилектерибиз бар да. Анын үчүн деген мисалы үчүн өзгөртүш үчүн чындыгында айтканда бир чоң болуштун кереги жок экен да. Бир дүйнөнү бир эле адам өзгөртүп коет экен. Эгерде чындап Аллага жаккан болсо ошонун иши, мына Кыргызстанды жөн эле өзгөртөбүз. Эми дуа кылгыла бизге Абдулла Ташиевичтин ушул идеясы иштеп кетсин деп тилектеш болгула, мага ошол Айбектин элдик салымы иштеп кетсин деп тилектеш болгула. Каерде болсоңуздар ушунун жөнүндө бир угуп кала турган болсоңуз, Мегакомдо иштесеңиз, Мегакомдо ошол жерде немени слухту пускать этиңиз, мына элдик салымды колдойлу деп коллектив менен чыккыла. Ошкада деле жалаң эле немелер казактар иштебей атат да, туурабы? Иштесе бир 4 казак иштесе, калган не 9996 кыргызсын, туурабы? Ошол жерде элдик салымды колдойлу деп чыккыла. Билайында деле ошондой да, туурабы? Орустар аз эле жалаң эле кыргыздар, Мегакомдо деле ошол келе ушул элдик салымды колдоп чыгайлы. Анан кийин кандай дагы силердин өзүңөрдүн сунуштарыңар бар? Күнүгө 1 сомдон кайрымдуулукка же болбосо бир карта таркатайлы, бир мисалы үчүн жаңы бир банк ачып туруп, ошол банктан карта таркатайлы ар бириңерге. Мисалы үчүн бекер бесплатный карта, мына ушул картага өзүңөрдүн наличность. Бирок азыр бизде наличностьты картада, мындай акчаны картада кармагандар где-то бир 7-8% болуп калды, бир 10% болуп калды окшойт. Бирок барып өтөт. Мына неменики Мегакомдуку оң эле да бизге. Мегакомго өткөндө берки Ошканын дагы эмелери, абоненттери ошол жака өтөт эле да көбү. Мына элдик салымдын немеси менен, шарапаты менен ушул Мегаком компаниясы дагы көбүрөөк акча зарабатывать этет эле. Эмнеге ошондой кылып атышат? Силерге ачып берсек дагы башка бирөөгө ачышка туура келет деп ошондой деп бир неме келтирип атыптыр да. Андай эмес. Мисалы үчүн бир элдик салым ачылдыбы, болду деп туруп ошону правительственный уровеньде закреплять этип, болду, башка эч кимге ачылбайт деп неме кылып туруп, ошол жерге я и точка кылып коюш керек, болду. Мына ошондон иштеп кетет. Ошо элдик салымды колдогула. Анан кийин жеке мисалы үчүн ушул элдик салымга акча берип, мындай азыр биздин организационный жумуштарга жардам берем дей турган болсоңуздар, менин ошол Элсон бар, Элсонго которуп турсаңыздар болот. Пока. Эми эгерде кааласаңыздар, WhatsApp'тан жазгыла 0550 20 0007. Мен түшүндүрүп берем кандай кылып счетторубуз дагы ачылган, ошол элдик салымдын. Кааласаңыздар счетторду беребиз. Мындай крупныйраак акча салам десеңиздер. Азыр биз ошол жакшы бир подходящий офис издеп атабыз. Ошол офистин ичинде мына элдик салымдын программаларын жазганы жакшы ушундай программисттер керек. Элдик салымдын өзүнүн мына региондордо иштей турган, элдик салымдын акчасын распределять эте турган бир чоң компания болот, элдик салым деген. Кудайым буйруп насип этсе, ошол ага дал силерге иштеп беребиз деп аябай жакшы ниеттенип ушундай аракет кылып атабыз. Кудайым бизди шермене кылбасын силердин астыңарда. Кудай кааласа ийгилик коштосун. Мына элдик салымды айткыла, ушул жөнүндө элдерге жеткизгиле. Элдик салым мындай болот. Түшүндүрүп берейин. Элдик салым деген 3 Мегаком, Ошка, Билайында 3 компанияда, байланыш компанияларында ошондой 3 компанияда бирдей тариф ачылат, элдик салым деген. Элдик салым тарифине өтөсүз. Элдик салым тарифине өткөнүңүздөн кийин биз бесплатный өткөздейбиз. Бесплатный өткөнүңүздөн кийин кадимкидей эле азыр элдик же оңой дегенди колдонуп атсаңыз куттуп ошондой эле колдоно бересиз. Бирок единица салганыңыздарда сразу 30 сом бир айлык эмеси алынып турат. 30 сомдон айына кошо кетип турат. Мисалы үчүн бир жылда 360 сом акчаңыз кетет. Бир жылда 360 сом. Эгерде
1 миллион адам болса, ошо 360 миллион сом бул деген bir питомник курулат да. 1 миллион адам боло турган болсо, бул деген өтө ушундай жакшы нерсе да. Эгерде биз 2 миллион болсок, онда 2 питомник. 5 миллион болсок, 5 питомник курулуп калат да. Мына ар бир күнүгө 1 сомдон алынып турат өзүңүздүн каражатыңыздан. Мына ушуну элдик тариф дейт. Ушул элдик тариф жөнүндө көбүрөөк элдерге жеткизгиле. Элдер шуну ойлонсун. Мына эми айтарым туугандар, бак отургузуу идеяны бардыңыздар жапатырмак колдоңуздар. Каерде болсо, бир кандай оюңар болсо, мына мен жеке номериме чыгып, ушундай голосовой SMS жөнөтүп, мындай кылыш керек деп. Анан офисте ачылгандан кийин Куда кааласа ошол жерде бир чоң бир зал кылып коебуз. Күнүгө ошол жерге келип, мындай сүйлөшүүлөр жүрүп, мына кыргыздын эме. Ал жерге туугандар эми келе турган болсоңуз, силерге биз анда төткө палоо дамдап, баягындай чайларды берип, баягындай неме кылбайбыз. Келесиңер, бир ручка бир бараңыздар менен келесиңер, өзүңөрдүн идеяңарды айтасыңар, ошол жерге суу коюп коебуз, суудан ичесиңер, күнү жылуу болсо. Күн суук болсо чай коюп коебуз, чайдан ичип сүйлөшүп отуруп, макул болуптур деп кетип, мындай силердин канча жылдан берки баягы өзүңөрдүн ичиңерде бир идеясы жок адам жок да, туурабы? Бардыгында эле идея бар. Мына ошол идеяны айткыла, анан силердин идеяңардын окшоштугунан пайдаланып туруп, силерди бириктиребиз анан кийин. Балким 500 адамдын идеясы окшоштур. Балким 1000 адамдын идеясы окшоштур. Балким 100 адамдын идеясы окшош. Ошону деме алып, мына ошол силердин идеяңарда жетпей аткан жерлерин толуктап туруп, мына ошол силердин дагы идеяңарды ишке салып туруп, кыргыздын пайдасы үчүн ошону иштетебиз. Мына айтып коеюн азыр туура тамактануу боюнча. Туугандар, биз бир адам азыр 5 кишинин жей турган тамакты жеп алып атабыз да. Анан бир кишилик эле неме кылабыз, кыймылдайбыз дагы. 4 кишилиги бизге эмне ушул карынга казы болуп түшөт экен дагы. Анан ошол май барып ушул 10, 20, 30 жылдын ичинде анан биздин органдарыбыздын ичине өсүп кирип баштайт экен да баягы. Май кирип туруп органдын ичине киргенден анан уу чыгарып баштайт экен. Мына ошол уу бизди апарып туруп же баягы жүрөгүбүздөн кармап өлтүрөт экен, же болбосо онкологиялык ооруга айланат экен дагы, рак оорусуна айланып туруп, акыры барып туруп бизди ошол жок кылат экен да. Мына айтайын, туугандар, туура тамактанууга өтүңүздөр. Ачык эле айтканда аз жегиле, көп кыймылдагыла. Мына эгерде ушул бак отургузуу идея иштеп кете турган болсо, бизде элдин бардыгы бакка чыгып кетмек да, иштеген бакка чыгып кетет эле. Бизде семиз баягындай эмелер жок болмок да. Адамдар арык, чырайлуу болуп, мына шынга бойлуу, мындай настроениясы да дайыма жакшы болуп турат эле да, баягы ошон үчүн. Мына биз туугандар ачкачылыктан Кыргызстанда эч ким өлгөн жок. Дагы айтайын, даже биздин баягы сел саяктарыбыз бар го, бомжторубуз, алар дагы семиз, упитанный экен. Семиз мындай немелер экен да, мындай упитанный бомжтор экен да, арык бомжду эле көрбөппүз да. А бизде мисалы үчүн эң көп ушул эмебиз болсо, ушул биздин элибиз ушул токчулуктан страдать этип атат экенбиз да. Келгиле туугандар, мына рационубузду дагы бир сыйра карап көрөлү. Мына кафелерге барбаңыздар туугандар. Кафелерде өтө көп мындай бизге зыяндуу баягындай тамактар менен кармит этет да кафелерде. Ресторандарга барбаңыздар, клубтарга барбагыла, самсакана, чайкана, ушулардын бардыгын эгерде мен бийлик башына келип кала турган болсом, Алла насип этип, кийинки эмелерде Кудай кааласа, мен ошону аракет кыламын. Мына ушул кафелердин, ушул ресторандардын, мына чайкана, самсакана ушулардын санын азайтканга аракет кыламын. Анан кийин дагы бир аракетим ушул немени базарларды ушул центральный жерлерден, мисалы үчүн Борбордон базарды вообще алып таштаймын. Облустардын центрлеринен базардын бардыгын жок кыламын. Мына райондун центрлеринен базардын бардыгын жок кыламын. Базардын бардыгы эмне айылда болот. Ар бир айылда ошол бир 400 үйлүү
2000 үйлүү жерлерде обязательно ошол жерге bir 3 гектар 4 гектар жер ажыратып туруп базарда айылга кылып беремин. Айылга кылып берип туруп, мына айылдын кишилери шаарга келип, баягындай ора болуп, эме ошолордун бардыгын токтотобуз. Анан кийин убакыт сааты келгенден кийин Кудайым буйруп насип этсе, бийликке келип кала турган болсок, ушул bir партия менен барып кала турган болсом, ошону законду инициировать этип туруп, мына немени бекер жер бергенди дагы токтоттурабыз. Бекер жер бергенди токтоттуруп туруп, анан кийин ошо шаардын чак ортосунан бир ценаны, расценканы коюп туруп, сотиги мынанчадан гана ошодон ашырбаш керек деген расценканы коюп туруп, анан кийин ошол жерге ушул көп кабаттуу үйлөрдү курганы ошого далалат кылабыз дагы. Анан кийин үйлөрдү дагы ушундай аракет кылабыз. Азыркыдай үйлөрдү курдурбайбыз. Азыркыдай 10 этаж, 15 этаж үйлөрдү курдурбай, мына Турциядагыдай кылып туруп, мына Хрущевка үйлөр эсиңиздеби? Хрущевка. Ошо турецкий проекттерде ошолор. Хрущевка үйлөр 4 этаж кылып туруп, дубалдарын метровый кылып туруп, мына Сталинкада кылып, дубалдарын метровый кылып туруп, квадратураларын аябай кенен кылып туруп, залдарын чоң кылып туруп, анан законду киргизебиз. 200 квадраттан ашкан гана үйгө налог төлөбөй турган кылабыз. Азыркыдай 100 квадраттан ашкандан кийин налог төлөбөй турган кылбайбыз да. Мына ошогон жакшы иштерди аткарабыз, Кудай кааласа. Эми кийинки эфирлерде жолугушканга чейин тынчаман болуңуздар. Эгерде бизден бир кичине бир катачылыктар кетип калса, катуураак сүйлөп койсок, үзүр туугандарым. Эми азыр кичине ден соолук жакшы болуп калды. Алхамдулилля, шүгүр, дагы дуа кылыңыздар. Дуа кылыңыздар. Мына ушул ковидтен кийин кичине ушул оруй турган болуп калдым мен да. Ковид жаман неме кылып кеткен экен. Ошого туугандар, дуаңыздарга муктажбыз. Сиздерден дуа муктажбыз туугандар. Ушул намазыңарда, ушул таңкы намаздарыңарда, кечки намаздарыңарда, сухурда, фижир, магрибте бизге дуа кылып коюңуздар туугандар. Тахажжудта дуа кылып коюңуздар туугандарым. Мына ушул бак табат биздин ушул Борбор Азия багбандар биримдигинин программасы иштеп кетсин. Мына биздин командаларыбыз, мына Алтынбек Эргешев, мына Бекболот Гыламов, мына Алтынбек менен экөөбүз аракет кылганбыз, ушул ишти болуп кетсин деп. Мына Алтынбек азыр сонун кылып 10 гектарга бак кылып койду. Ошол Кудай кааласа эртеге Бишкекке барсам, ошонун багын барып көрсөтүп, иншалла ден соолук болсо, барабыз Бишкекке барып, ошол бактарды көрүп, көрсөтүп элдерге. Анан туугандар, багбанчылык кыла турган болсоңуздар, кандайдыр бир эме болсо, Telegram группабыз бар. Мына ошол Telegram группага кириңиздер. Борбор Азия багбандар биримдиги десеңиздер эле кирип кетесиздер. Биз баягындай открытый ссылка кылып койгонбуз. Жөн эле Борбор Азия багбандар биримдиги деп жазсаңыздар кирип кетесиздер. Азыр эми балдар менен сүйлөшүп туруп, ошонун немесин кыскартайлы. Атын башкача бир кыска кылып коюп берели, чтобы адамдар, мисалы үчүн багбан KG же болсом, алма KG же болсом, слива KG деп бир нерсе кылып коюп беребиз, ошол жерге тез кирип кетесиздер. Туугандарым, ассаламу алейкум. Аманчылыкта, жакшылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар.